Assalamu алейкум достор, Улуттук спорт YouTube каналынын катталуучулары жана жалпы эле улак көрөрмандары. Достор, мынакей бүгүн биз Кызыл Кыядан чыккан Айтулуу Базарбай палван абабыздын үйүндөбүз. Базарбай палван абабыз дагы өз доорунун жылдызы, атактуу кыргыз балбандарын катарын толуктап турган. Ошол абабыздын үйүнө бүгүн келдик. Абабыздын эл оозунда айтылып жүргөн ийгиликтеринен, жеңиштеринен, чапкан улактарынан өзүнөн суроо берип, жооп алып силерге кызыктуу маек курган аракет кылабыз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум Базарбай аба. Кандай, жакшы турасызбы? Сизге биринчиден рахмат, ушунчалык сизди издеп келсек жылуу күтүп алып убакыт бөлгөнүңүзгө. Анда эмесе Базарбай аба, салтка айланып калган эле алгачкы суроо, өзүңүздү кыскача тааныштырып, ата тээңиз жөнүндө кошо айта кетсеңиз. Валейкум ассалам. Рахмат үгам. Мен şu Сузак районуна караштуу Кызыл Кыя айылында туулганмын. 1964 жылы туулгам. 13 бир тууганбыз. 13 бир туугандан 3 кыз, 10 та балабыз. Ошо 10 та баланын 6-чысы болом мен. Атам Пешел деген палван болгон. Атам Айта бериңиз, ата тээңиз. Атам Пешел деген палван болгон. Атам Ошол атаңыздын жолун жолдоп, ушул кыргыздын улуттук ат оюндарына кирип келипсиз да. Ким түрткү болду эле ушул палван болуп калыптанышыңызга, ошол даражага жетишиңизге? мен ушу жашыман эле ат минип чоңойгом. Өзү негизи 6-классыман ошол мектепте шоктук кылып, анан ушу Карамат интернатында, Караматта окугам 15 жылдыкта. Ошол жерден 8-ди бүткөнмүн. Ошол жерде 8-ди бүтүп, андан келип училищада окуп, мен ушу көчөдө көп жүргөнмүн. Көчө баласы болуп чоңойгонмун, чынын айтканда. Анан жүрүп армияга кеткем. Армиядан келгенден кийин, анан кийин мен ат минип анан улакка киришкенмин. 85-жылы келип, армиядан келип, улакты баштаганмын. 86-жылы. Кимдер себепчи болду ушу улакка кызыгууңузга? Ошо себепчи болгонун себеби, мен биринчи башынан айтып кетсем, чынында мен ушул биз көп билелүү болгондуктан мен Тайгариевте туруп калдым армиядан келгенден эле. Мен атам өтүп кеткен экен армиядан келсем. Эжемдин колунда туруп калып, ушул жерден Рысбек деген жестем болуп, ошо жестем мага ат алып мингизип, ушул жерден биринчи эмем ушул жерден башталган. Улагым ушу Тайгариевтен башталган. Ошол жерде эң иш болот экен деп, анан кийин мени ээрчитип барып, Тайгариев совхозунун бир канча жылдыгы болгон, чоң майрам болгон. Майрам болуп, ошол Тайгариевке барып, мени эң ишке ошол жерде биринчи 86-жылы ошол жерде биринчи эң ишке түшкөнмүн. Ошол жерде Акун деген палмандын баласы бар экен, Варашевден Абдуш деген палман экен. Ушу менен беттешип, биринчи жолу ошондо радио Альпинисты деген радиону утканмын. Ошол жерде. Акун палвандын баласын аттан алып, когаттарды минген. Когаттардын ээси да? Ооба, ошол палмандын баласын алганмын, түшүрүп, аттан түшүрүп, ошондо Альпинист деген радио алгам. Анан атасы ошондо аттын кылган экен Акун палман. Мунун атасы Печел мени алды эле, баламам алынды баласынан деп атасы карап турган, сары чал экен. Атын бир чаап, башка бурулуп чыгып кеткен экен доорадан. Аны эми аксакалдар айтышат ошол жердегилер. Көргөндөр. Негизи эле ошол жездеңиз чоң себепчи болгон экен да. Жездем чоң себепчи болуп, ошол аттарды алып берип, мага ошо көп атты түрткү кылып, анан бу жерде таанылып, палман деген наам алгандан кийин, бу жерде 5 жыл жашагандан кийин анан кызылкаялыктар элим чакыртып, анан бу жерден көчүп кеткен мен. Бу жерде үйлөнгөм, ушул жерден үйлөнүп өзү. Анан мен көчүп кеткен бу жерден, ошо Кызылкаяга барып туруп калгам анан өзүмдүн элиме. Жакшы экен ооба. Неме анан мына сизден мурунку улуу муунунда ушул өрөөнүн улакчыларын, палвандарыны эскерип айтып өтпөйсүзбү? Ушуларды бизге окшогон жаштар да билип калайлы. Мурунку улакчыларды айтсам, ушу мен Кызылкаяга баргандан кийин алар мага түрткү болгон аерде ушул Жалел деген аксакал болгон. Ушулар көп жетелеп, көп жерге апарып салып жүрүштү.
Andan keyin Jalil'den keyin o Aşir Mehmet, Şer Mehmet, özümün bir tuğan akam Sarvay, şular köp meni köp jaka jetelep alıp жүрүштү. Köp жерlerге апарып салып, эңиштерге салып жүрүштү. Şular үйрөтүштү köp жолдорду. Мага köp улактын köp эмелерин ошолар үйрөтүштү. Kol bolup, koşa жүрүp, жардам беришип, Ооба, жардам беришип. өстүргөн ошол агаларыңыз болуптур да. Ошолар болгон ооба. Андан мурун ошол өрөөндө аксакал балбандар өткөн да сизден мурун. Ооба, аксакалдар өткөн. Менин атам өзү Бечел деген палман болгон. Өзү чыныгы аты Султанали. Анан кичине ооругандан Бечел болуп, ошончо Бечел болуп калган экен. Ошо Бечел көп эңиштерге түшкөн ал илгери. Мен анын эңишке түшкөндөрүн билбейм. Элдин оозунда айтылып эле келет атат. Мына Калмакчындагы персиандарды, ака-укалардын бардыгын алган деп аксакалдар айтып калат эле. Атам мен жашымда эле өтүп кетти. Ошол. Базарбай ошол азыр Кызылкыя өрөөнүнөн чыккан ошол илгеркиден баштап мына бүгүнкү күнгө чейин палвандардын атын атай кетесизби? Мен эми илгерки палмандардын атын атасам, биздин айылдан илгери Алимбек деген палмандар өткөн. Мен аларды көзүм менен көрүп калдым. Алимбек деген аксакал палман болгон. Менин атам болгон. Андан кийинки поколениялар Күмүш, Касымбеков Күмүш деген аксакал болгон. Эң күчтүү адам болгон. Аттардын жакшысы бийдин баласы болгон өзү дагы. Аттын жакшыларын ушу Күмүш ака минген. Ал Күмүш ака мингенден кийин анан ошо Ашир Мамат, Аширбек, Сарбай, Ашир Мамат акалар чыккан. Ушулар дагы көп жыйындарда алып чаап жүрүшкөн, эңишке түшүп, ушулар ham көп жүрүшкөн. Андан кийинки поколение биз чыктык. Мен өзүмүн ошо жерде саналаш досторум бар. Бирге жүргөн, чогуу жүргөн досторум бар. Ошо досторумдун атын атасам азыр ал досторум Максат деген палман, Байыш палман, Эркин деген палман. Ошолар кошо бирге үзөңгүлөш менин досторум болот. Бирге чабышып жүргөнбүз улакта. Бардыгыбыз эле кошо жүрдүк. Чаап. Сизден кийинкилерчи? Анан бизден кийинки поколение ушу бизден кийинкилер азыр чаап атат. Ушу бизден кийинкилер ушу Бакыт чаап атат. Кызылкыяда азыр Бакыт эле чаап калды. Анан Шуңкар деген жаш бала чыгып атат. Чабандес. Анын атасы Бакыт Рамалык мен менен дос болгон, кучакташкан, классташым болгон. Шуңкар чаап атат азыр. Ошолордун катарында сиздин балаңыз Эрмек да келет. Ошолордун катарында анан эң кийинки поколение азыр Эрмек чыгып жаңы чаап атат азыр. Базарбай аба мына ушул Көбөрт өрөөнүндө мына Кененбай аба атасына аш берип анан чоң жыйын болот экен, эңиш болот экен, чоң улак болот экен. Ошол эңишинде да, улагында да сиз чоң ийгиликке жеткен экенсиз экөөнүн тең. Ушул тууралуу эскерип айтып бере аласызбы? Ооба. Ошол Кененбай таж аксакалга аш берип, Куран окутуп аш берген. Ошондо барган эл сүрүлүп, эл батпай 113 жерге конок болгон деп атышты. Биз конок болдук. Ошо менен эртеси чоң эңиш болду. Чоң жыйын болуп, биринчи эңишке ошол эмеден Сузак районунан чыксын деп, Жалал Абад өзүбүздөн чыксын деп, анан биринчи эңишке мен чыкканмын. Биринчи эңишке анан эмеден Фергана жактан келгендерден, Өзбекстандан келгендерден чыксын деди. Бир Бозатчан палман чыкты. Экинчи эңишке Сулайман менен Нокенден келген Шамыр палман беттешти. Биринчиге чыгып мен мынау Монголдордогу Турдукул ажынын аты менен чыктым. Дадыйдын атасы Турдукул ажынын аты менен чыккан, Торат менен чыккан ошол жерде. Торат менен чыгып, доорадан ушу паталып болгуча Торат шалкылдап тердеп турду. Өтө чоң болгон. Ушу чоң түздө болгон наркы бетте. Чоң түздө болуп анан кийин беттештим. Беттешкенде эле ушу биринчи беттеште эле алып сүдүрөтүп кеттим эле. Кененбай ака тизгини менен кармап жетип, "Ай палман, ала бер ушу тайың, ала бер да, кой бер" деди эле. Кой берип бердим, атка эптеп мингизип калышты, чоң адам экен. Ушу менен Жолболду Албаев деген акыныбыз 1 саат мени кошуп турду. Ырга. Анан бир аял эңишкен, ал дагы Турдукул ажынын аты болгон, Каракашкар.
Карагер Кашка Гүлбара деген келин еңишкен Тайгариевтен экен. Ал келинден биринчиликти алган, каралмалык бир келинди алып кеткен. Аял еңишен болгон аердечи. Ушу менен 1 саат кошуп, жол болду абабыздан оңор эмес акча алган ошол жерде. Акча кыстарга мени тааныгандар, мени колдогондор бүт акча кыстарып турушкан. Ушу 1 саат жайма-жай кошуп ырдап берген. Бекмамат Осмоновду губернатор экен, ошол жерде биринчи жолу ошол жерде ошол менен учурашкан. Палман деп келип колумду кармап учурашып кеткен Бекмамат Осмонов бизге Жалал-Абадка губернатор болуп келген экен. Биринчи жолу ошондо көргөм Бекмамат Осмоновду мен. Ошол эле тойдун улагы болуп, тайына сиз таштаган экенсиз го? Ооба, улагы болуп, өңдүн ичинде болуп, ошол жерде бир тайга эменин Пусу дегендин тораты менен таштаганмын. Эңиштен алган тайды мен Турдукул ажыга пата берди, ошого бердим. Ажыга эле берип койдум, патасын алдым төлкө. Бир тайдан ошо Пусу деген ортоктон бир аксакал бар эле, ушунун жакшы тораты бар эле, ошо бир тайга алып чыгып таштадым. Ана мынау Кызылкаядагы ошо мына Бакыттардын атасы Аляшева, Бакыттарга той берип, чоң улак бергенде төөнү дагы сиз алган дешет го. Ооба, анда дагы ошол өтө чоң болгон. Өтө чоң болуп, ошол жерде мына Ырысбек деген жестен мага Азамат деген ат алып берген. Ошол жерде Жүмөк деген аксакал өткөн саяпкер, ошонун аты карып калган экен. 17 асыйында ошону мага алып берген ошол атты. Ошо жанынан өзү акча чыгарып алып берген мага. Ошо менен барып, Азамат менен барып, ошол жерде ошо менен чапканмын Азамат менен. Эң акырында төө сайылган. Төө анда биринчи жолу сайылган ошо малда. Ошол жерде колоттун ичинде адам көп. Үймө болуп аягынан салып, буягынан салып, ошо колоттун ичинде ашып, Азамат менен тип-тик чыгып кеткен боордон Азамат жүгүрүп. Чыгып барып таштап алган төөсүн. Баш байге, Ооба, баш байгеси таштап алган. Андан кийин эле ошол Торпок улактан эле кайра суроо бергим келип турат да. Баягы эл өзүндө айтылып жүргөн сөздөрдөн сурап атам ага сизден. Анан мына азыркы Кыргызстандын жаңы эле чемпиону болгон Арген Абдуллаев Карамарттагы. Ушунун чоң атасы Абдулла Аксакал балдарына той бергенде да 5 сорунга сизди катар таштаган дейт го. Ошол Абдулла Аксакал той берип, Калдар деген бир Кызылкыялык абабыз бар. Ушу Калдар менен кучакташкан дос экен. Ошол чоң жетек жетелеп келген. Ошол жерге келдик, келип бир күн жатып, анан эртеси ошондо улак башталган, чоң улак башталган. Ошондо Масрияльный деген бар эле, Масрияльный В деген тамгасы бар, бир көк ат бар эле, чонток куйрук. Мына Мисапкоздун айгырларынан экен, ушу илгери. Ошол ат менен мен ошол жерде чоң Торпок тайга 5-өнү таштаганмын. Генеңбай Палман ошол жерде 6 жолу таштаган. Ошол жерде чапканбыз, өтө жыйын чоң болгон. Алып чыгып кол менен чапканбыз. Биз анда бу чылбыр дегенди биз билбедик. Чылбыр кече эле чыга калды. Тээк менен чылбырлар. Чылбыры жок эле ушу кол менен эле 80 килолук, 100 килолук торпокторду кол менен көтөрүп салып чапканбыз. Ар кандай баткакта болсо деле кол менен алып, Өтө эле кандай болсун бизге ал кызыгы жок эле, алып чабат болчук да, ушу кол менен эле көтөрүп тарт болуп эле алып чыгып чаап таштап алат эле. Азыр эми билбейм, азыр айта албайм азыркыларды. Ошондо 5 сорунду бир эле ат менен таштагансызбы же ат которуп минип аткансызбы? Эки ат менен таштадым. Ошо Пусу дегендин айгыры менен тораты менен таштадым. Бирин Масриали, экинчисин дамалтып, ошо эки ат менен таштадым. Масриалинин боз аты менен таштадым. Ошол улак дагы өтө чоң болгон дешет бирок. Ооба, ошондой улактар өткөн баштан. Ошо мына дагы эле ошол аламан улактардан сурообуз Базарбаева. Мына Күмүш палуан атасына чоң улак берген дейт, өтө чоң жыйын болгон дейт. Ошол улакта сиз да болгон экенсиз. Ушул жөнүндө бир кеңирираак. Күмүш ака бул өзү илгертен улак чапкан экен. Мен эс тартканда эле билем. Бул бийдин баласы болуп Касымбектин. Өтө жакшы аттарды минген. Өтө улактарды катып чапкан киши болгон. Ошол кийин атасына аш бергенде ошол мен ошол жерде чоң жыйын болгон. Мына жакта бардык палмандар келген. Палман калган эмес, ушу биздин өрөн, мына область баары эле келген. Ошол жерде мен ошондо Бекболот акабыздын Чекир деген аты болгон. Өтө кыйын калмак кышынан алган ат болгон, бир көзү чекир болгон. Ушул ат менен мен ошол атты мингизишкен мага ошол жерде. Мингизип, ошол жерде Бекболот акам атты мингизип, мен ошол жерде кечке салып 2 жол таштаган. Биринде кол келем таштаган, бирин
Мына Барпыдан келген Ергеш Палманға ашырып бергенмін, тоқтатып тұрып. Ергеш Палман таштаган, чоң сорунга таштаган. А мага күмүш өзү жоктогон. Мен таштаган килем, ошондо кол килем жок эле амалдарда. Ошо кол килемди эки адам зорго салышкан. Эмеге, атка. Көтөрүп, калама килем деп, анда илгери калама килем сайбайт эле. Эми илгери болуп калды, азыр ошондо ham жакшы ийгиликтерге жетишкенмин. Ошо Бекболот аканын аты менен. Чегирмени таштаган. Чекирмени таштаганмын ооба. Ошол күмүш абанын улагы дагы өтө эле чоң болгон да? Өтө чоң болгон, адам көп болгон. Ошондой дейт да. Өтө чоң болгон ал улактагы. Мына Базарбаева дагы эле ошол улак катарлаш эле суроо. Ошол сиз ошол кездерде Өзбекстанга алып барып дагы улак чаптырышкан экен. Ошол Өзбекстанда болгон улактардан бир экини эскерип өтсөңүз. Ооба, Өзбекстан Куба сайына өткөнбүз. Нерде досторум менен өткөнмүн. Досторум менен өтүп, ошол жерде бир чоң жыйын болгон. Ошо чоң жыйында барып, бу жерден 3 ат жүктөп бардык. 3 ат жүктөп барып, анан ошол жерде чоң жыйында улак чаптык. А жерде улактын тартиби куйругун учун эле кыркып коет экен. Куйругу узун боюнча эле болот экен. Биздикиндей болуп түбүнөн кыркпайт экен. Куйругун учунан эле кыркып коет экен. Ошо куйругу колуңа тийсе эле, эгерге жетсе, эгерге эки жолу ороп алып туруп эле айдап паттасына таштай берет экенсиң. Бир 5-6 жолу мен апарып таштап, ошентип чоң сорундарды алдык. Кой алдык, а жерде өтө эле чоң сайылган жок, бирок ушундай эме той болуп аткан экен, бала отургузуп ушундай той экен. Чаап ошол жерде ошо көрүп келгенбиз, ошо Өзбекстанды дагы чаап. Анан жакшы экен. Эме Базарбаева жанагы досторумуз дагы ошо сиз менен катарлаш жүргөн палвандар дагы айтып жүрөт, өткөндө дагы айтышты. Курманжан Датканын мааракесине сборный жалбат курамында барып чапкан улагыңар тууралуу, өзүңөрдүн тайгазаныңарга таштап алып утулуп калгандар тууралуу айтып берсеңиз кичине. Аллам ошол биз мына Сузак совхозунан Генеңбай Палман, мен ошо күмүш аксакалыбыз күмүш болгон. Эки ат жүктөгөнбүз, Генеңбай ака ат жүктөгөн эмес, күмүш ака менен мен жүктөдүк. Бир зили менен ошо бизди алып кеткен Сузак совхозуна. Машинага жүктөп барганбыз, барып ошол жерде 1000 кыргыз үй тигилген экен Курманжан Датканын тоюнда. 1000 кыргыз үй тигилип, ошол жерде 6 күнбү болдук. Палмандын бардыгы, Кыргызстандын палмандарынын бардыгы болду ошол жерде. Ошол жерден анан эңиш болуп, финал болду, финалга эңишкенбиз. Мен ошол жерде 5 жолу эңишке түшкөнмүн. Түшүп, Мухаммед Али Палман менен Мухаммед Палман менен ошол жерде кармашканмын. Көк алмалык Абдилла Палман менен дагы ошол жерде кармашканмын. Анан калган палмандар ар жактан чыккан, мен аларды тааныбаймын. Ар жактан чыккан, ошондо мен бир күндө 5 эңишкенсиз. Ооба, финалга чыкканымда анан кийин Аксакал деп мына Генеңбай ака дагы эңишкен. Генеңбай аканын Аксакалда финалга Генеңбай акага жол бергенмин. Мен жашыра келем. 5-өн утуп баргансыз. Ооба, мен утканмын, бардыгын утканмын, утулган эмесмин. Бирөө кол көтөрүбүйгөн өзү эле ошол жерде эңиште. Мен утулдум деп өзү кол көтөрүбүйгөн, ушу каяктыкы экен билбейм. Колун көтөрүп чыгып кеткен бир кармашканда эле. Анан ошол эңишиңизден эле да жанагы таластан бир талапкер сизди издеп келип Карамартка эңишкенсиңер дейт го. Бул Караматта бул Наси деген бир бай жигит бар эле. Ал өтүп кетти көзү. Ушу Наси той берип, ошондо Караматка ошол 90-жыл экен. 90-жылы ошол бир палман келди деди. Мен анан бияктан бардык Кызылкыядан аксакалдар келип мени ээрчитип апарышты. Апарып анан биринчи күн ошол анда 2 күн улак болот эле да. Биринчи күн анан кийин Тасыркон жегин эшикке ушу жайып койгон экен Тасырконду. Ошол жерге түшүп отурсак ошол жердин бийи Шамши деген аксакал келди. Келип палман келдиби деп сурады. Келди. О, бурчта отурат дешти. Бурчта отурат десе келип жаныма күлүп туруп айтты. Ашты көбүрөөк же палман. Сага бир чоң талапкер келди. Ашты көбүрөөк же деди эле. Ашам өтпөй калды каякта. Аш жеш. Дык этти жүрөккө, ушу менен отурдум, ойлонуп, ойлонбо деп коюшат, күлүшүп баардыгы. Ушу менен конокко бөлүнүп кеттик а күнү. Түнү менен уйку жок, кандай палман келди экен деп. Анан таң атырдык эми түнү менен сүйлөшүп отуруп, таң атырып анан эртең менен апарышты. Доро өтө чоң экен. Өтө чоң болуп аткан экен, доро. Ошол жерден дораны чоңойтуп, кара атты мингизип турган экен бала күтүп мени.
Men geçirak bardım Berak'tan. Barıp at çıkpay, al atты mindeyt, bul atты mindeşet. Al at turbayt, bul at жеңилдешип баардыгы bilen айтып атышып акырынан ошол жерде Апатай деген аксакал өтүп кеткен. Жакшы аттарды минген ошол Апатай Санжар деген баласы бар азыр. Жакшы мамиледебиз, ака-укабыз азыр Санжар менен. Ошонун атасы мына Базарбай мына боз атты мен боз аты менен минсем деп ошо боз аттап келип ошол боз атты мингизген. Мингизгенден анан дагы ойлонуп турдук. Бу кандай бала болду экен эми десек. Мурза деген айыштан бар Караматтан. Ушу Мурза айыштан мен барып bir көрөйүн текшерип баланын состояниясын деди. Барып тегеренип нарагын өттү, берегине өттү. Палван барып түшө бер деди, ойлонбой түшө бер деди. 5 мүнөткө жеткирбейсиң, Кудай кааласа деди, буну. Аласың 5 мүнөттүн ичинде деди. Мен айттым, Каныбек, ушу Караматтан Каныбек деген өтө күчтүү бала бар, жестирмак. Кличкасы жестирмак. Ошол жигитке айттым, Каныбек, сен түшпөйсүңбү, чапчаңырааксың, мен сәл оорураак адаммын десем, сага талапкер болуп келген экен, сен эле түшө бер кой. Мени кой деп ал такыр болбоду. Экөөң бири-бириңе эле түш дейсиң, мен барып билип келейинчи деп анан Мурза айыштан ошентип билип келип айтты 5 мүнөттө аласың деп. Анан бардык, беттешкенде эле ушу кармап туруп алдым. Алганда ушу бордон ылдый каратып кулатып жүрдүм алигине. Ошончо кетти ошо бордон анан барды колчап, чоң сору сайда эле ушу Байталбы сайган ошону алып кеткен мен ошол жерде. Ошого чейин бизге жеткен маалыматтар боюнча түнү менен машыгып, ажманя кылып, бир нерселерди кылып чыккан экен. Аны түндөсү эртең менен таң камал Сайдак деген агайым бар эле, мен Караматтан бүткөм да 8-классты. Агайым эртең менен келиптир. Сайдак агайым, Базарбай иш чатак деп эмне десе мен там потологун түнү менен тээп чыкты. Ал бала каретис экен, анан кар жаап койгон эле. Кар жаап койгон эртең менен деди, алма багымы мен эме кылып карларын түшүрөйүн деп барсам, ал путу менен тээп түшүрүп берди. Эми сени бир Кудай колдосун, эми этият боло көр деп ошентип келип кеттилер. Эми көрөбүз пешинеге жазган деп анан барганмын, ушу ойлонуп бардым эле. Жакшы болуп кетти, анан кийин улак башталды, алып койдум. Улак баш ошол сүйүнгөндөн, Апатай абам сүйүнгөндөн аттан түшпөй тур деди Палман. Аттан түшүрбөй туруп 4 пайпагын Санжарга байлатып берди улактан. Улакка барганда ошо менен кирип туруп 3 сомдук пулдан 1 пачка сайды, 300 сом сайды ошондо. Ошол убакта. Сайды эле ошону 300 сомдук алып барып колот менен тике карап таштап алдым ошо бозат менен. Таштап алдым ошо 300 сом, 1 пачка берди ошол жерде. Анан ошол эңиш боюнча дагы жанакы Бекбай Палван Кыргызстандын 2-3 жолку чемпиону болуп турган кезинде сиз армиядан келип жаш кезиңизде чыккан дейт го. Ооба, ал ушул 85-86 21 жашымда болсо керек эле. Ошондо мен жаз кечүү деген айылда жайындасы улак эме эңиш болот экен деп, улак болот экен деп, жайындасына жаз кечүүгө анда телефон каякта, машина каякта, атчан бардык ошол жака барсак, барып конок болдук. Анан конок болуп, эртең менен доора болуп, ошол жерде доорада адам өтө көп болгон. Ошондо али доораны башкарган адам кыйкырды, Сузак районунан 3 палман базар коргон районунан 3 палман чыккыла деди эңишке. Биринчи эңишке мына Таран базар жактан Тынычалы палман чыкты бизден Сузак районундан. Экинчи эңишке мен чыктым, үчүнчү эңишке Балтек палман чыкты Каралмада. Анан ошондо базар коргондон 3 палман чыкты. 3 палмандын ошо биринчи эңишке чыккан Бекбай палман экен. Мен Бекбайды тааныбайт экем. Мен жаш баламын, 21 жашта болчуман да. Анан кийин ошо дооранын ичинде туруп эле Тынычалы акам сен эңиш бул киши менен мен эңишкемин деп эле такыр болбоду. Ошо күмүш абам дагы атты мени сен жашыраксың деп ошого мингизип койду эле. Тынчалап болгон. Ооба, Акжалды мингизип койгон. Акжалды дооранын ичинде туруп ошончо ошол жерде миңдеген эл турган түшүп туруп берди мага. Дооранын ичинде атты алмаштык экөөбүз. Азыркыдай жетишкен заман болгондо ошондо видеолор калмак эле да, тартылып бардык. Анда жок эле эч беле. Алмаштык анан мага баары бир дедим, ал Бекбайбы ким мага деди. Мен тааныбасам дедим анан. Чыгып кете бердим патам алып. Келсем, жанына келсем өтө сүрлүү киши экен. Бекбайды ошондо көргөм. Бекбай дагы эле тааный элекмин, анан эңише баштадык экөөбүз. Биринчи беттештик, беттешкенде ушу кармап бир кол салсам болбоду, экинчисинде ал бир катуу кармап көрдү.
Кармап көрдү. Мен ам ат салып идим, атым жакшы эле, ал Полотбектин аты менен түшкөн андачы. Полотбектин аты өтө аркама көчүмө өрүп аркамы ортуп койду капканда. Анан күлүрдү өзү Бекбай. Жүрөгүң жайында экен, укам түшүп жүрө бер деп 50 сом пул сайды эле 25 сомун төшөнтөмө салып күлүп кете берди. Сыйлык катары. Укам түшүп жүрө бер, жүрөгүң жайында экен деп далмен таптап коюп чыгып кетти. Ошол анан улак башталды. Улак башталганда барып 2 чоң сорунга таштап алдым мен, ошол жерде алып чыгып таштадым. Ошоду жазгечүлүк Жалил деген киши бар экен. Ошон Мергенчи Жалил. Мергенчи ошо Жалилдин акасы эсиме чыгып атат. Ошонун боз аты бар экен, чонток куйрук. Катта ат экен. Ошо боз аты менен 2 чоң катта сорундарды таштап алдым мен ошол жерде. Ал боз атты ал саткан экен ошол күнү. Анча болбойт атты деп караматтык эме деген Нияз деп азыр баласы чаап жүрөт. Улан аке алып өтүп кетти. Улан акелерге саткан экен. Мен 2 сорун таштагандан кийин айнып атын алам деп бираз ошол жерде кичине жаңжалам болгон да. Атымы бересиң деп. Болбой саткан ат жаратып жүрүпсүз да. Ооба, өтө чоң ат экен. Алиги анча жарата алышпай жүргөн экен. Мага жакшы болду да, удобный ат экен, муйнуян бийик экен. Торпокту көтөрүп алганга. Ошентип чапканбыз аерде дагы ошондой. Ошондо Бегибай полбон менен ошондо таанышкан экенсиз. Бүгүнкү күнгө чейин байланышыңыз барбы? Азыр ооба байланышып, жолуккан жерде учурашып, күлүп калат. Укам мага кол салып көргөнсүң деп күлөт азыр ам. Учурашып турабыз, сыйлашып. Былтыр эле Кызыл Үңкүргө барсак келип, чай куюп берип кеткен, эмеге Дамалганы бардык эле Турбазага. Келип, мага 2000 сом акча берип, чай ичип кет жолдо досторуң менен деп кетти, 2000 сом акча берип. Анда эмесе Базарбай аба, эми сиздин бул ат үстүндө жараткан ийгиликтериңизди айта берсе, аябай эле көп. Ошонун ичинен арасынан кызыктууларын сурап атам. Анан дагы мен бир угуп калган жерим бар эле. Карадариялык Мухамбет полбон менен алайда эңишкен экенсиз. Ошол эңиштериңиз тууралуу айтып берсеңиз эскерип. Ооба, ошо алайда эңишип Мухамбетке мен үстөмдүк кылып коюп, колун аркага кайрылып кеткен, тетир болуп кеткен, аттан эме болуп. Ошондой болуп келип аркаман анан кийин бул Мухаммед Өжөр полбон экен. Аркаман кууп келди, чакыртып келсин мен эңишке келдим деп чакырткан экен. Анан Караматта дагы чоң жыйын болгон. Чоң жыйын болуп анан кийин бир беттештик. Ошол өңдүн ичинде болгон. Ушуну азыр элестете албай атам, кимики болгон экен. Кийин анан анда дагы тартыша албадык. Дагы 3-чү беттеш, дагы бир жылдан келди, дагы түшөмүн деп. 3-чү келгенден кийин ошо Баймале деген жерди эңиштик. Ушу ким бергенин билбейм. Дагы ошо Апатай абам атын берди. Анда Карагер кашка атын берди мага. Кара кашка аты бар экен, ошону берген Апатай абам. Ошо Апатай абанын аты менен түшүп анан кийин акыры экөөбүз кармашып, кар көп эле, анын аты эмеге борошого кирип кетип, доорадан чыгып. Дагы чүйт кетип калайын деп эл ажыратып калып, анан ошондой Мухаммед экөөбүз кучакташып дос болуп жүрөбүз азыр, чай ичип. Ошондой дос болгонбуз. Аты эмеге борошого кирип кеткен анын аты. Ат салышып, тартышканда, кармашканда борошого кирип кетип, ат ошентип анан кийин ажыратып ийген элдер. Койгула дос болгула, эми 3-чү беттешиңер экен деп ажыратып коюшкан. Ошондо 3 жолу аны менен дагы 3 жолу беттешкенсиз да. 3 жолу беттешкен. Ал аркаман кууп келип өзү беттешип атат, ал Өжөр полбон экен. Ошол 3 жолу беттешкенбиз. Анан ошол эңиштердин ичинен эле дагы жанакы бир Сымкатта бир чоң той болуп, качан ичинде эңиш болгон экен го. Бул Сымкатта мынау бүт эле кыргыз элине таанымал Чойбек деген полбон өткөн. Бүт Кыргызстанга барып эңиштерге ошол эски полбондордун бардыгы тааныйт, кийинкилер деле тааныйт, аны көчөдө аты деле илинип турат, Чойбек полбон деп. Ушу Чойбек полбон бир Чойбек полбондун ашын берген Нурмамет деген баласы. Ал Нурмамет полбон дагы өтүп кетти, баласы дагы азыр. Ошондо анан Казакстан бардыгы келди, ушу тааныган, ушу Өзбекстан, Казакстан полбондору келип, ошондо сетканы эңише тургандар сетканын ичине гана киресиңер деп эл батпай бир сетканын ичинде эңиштирген. Ошондо биринчи эңишке мен чыкканмын ошол жерде. Чыгып, каяктан келген полбон мен билбеймин. Бозатчан полбон экен, ошону апарып көмкөрөсүнөн ошол жерге таштаган. Ошондо тайды беришкен мага. Анан улак башталган. Тайды берип, улак башталып, улакта барып,
Ашир Мамат деген акам өтүп кетти. Акабыз болот, эми кызыл кыялык болот. Түгү палман болгон. Бир боз аты бар эле, кичинерак ат эле ушум менен торпокту ошол жерде чоң сорунга 3 жолу алып чыгып таштаганмын. 3 жолу катта сорундарга алып туруп. Торпок сыят эле анда жалаң эле. Торпокту ошол 3 торпокту мен таштаганмын. Үчүнчүсүн торпокту кармап туруп, көтөрүп туруп, куду эгерге каптап туруп, колтугунан каптап туруп, паттага апарып таштап алганмын. Таштап алганмын. Бардыгы ошол жерде ушу Базарбай деген ушул экен деп ээрчи аркама жүздөгөн адамдар ээрчип көрүп жүргөн. Ошондо жашыраак бала болчумун ошол маалда. Жакшы экен. Базарбаева анан жанакы эле эңишке дагы эмени сурагым келип турат да. Мына бул кыргыздын атактуу палваны Мырзабек палван өзгөндүн. Ушул киши менен дагы сиз 2-3 жолу беттешкен дейт го. Ооба, бул Мурзабекти мен өзү тааныбайт элемин. Мурзабектин мен бир интервьюсун угуп алдым. Базарбайды алганмын деп айтыптыр. Онундай тигиндей деп кичине эме кылып сүйлөптүр. Ал сүйлөгөндөрү көбү чындыкка дал келбейт. Биринчи Мурзабекти ошол биринчисин айтайын. Мен биринчи ушул жерге талдагы Капаш палман тоюп аш берген. Ошол жерге талдын башына талага берген. Мен жерден ошондо 94-жыл болчу, мен билишим боюнча 95-жыл болчу. 95-жылы анда машина жок, телефон жок, элдер айттырып бирөөдөн келсин, чоң эңиш болот экен деп. Анан мен жерден бир мотоцикл жалдап бир баланы. Бензин куюп берип, ошо мотоцикл менен барганмын. Мен Туфличалине баргам, күздүн күнү болчу. Барсам ошол айылдын башында кызыл футболкачан чоң жыйын болуп, ортодо дооранын ортосунда бир кызыл футболка, сары бала, көк атчан сары бала туруптур. Биринчи эңишке торпокто мына ушул эле айтылуу эле ушу таанымал эле палмандар Кенеңбай, Абай, Калмамат, Мамат баардыгы ошолор бийлик жүргүзүп турган экен, тынычалилер ошол жерде. Доораны нары түртүп, бери түртүп адамдар жылдырып ошолор турган экен. Анан мен барып ат жок туруп калдым мен ошол жерде. Ат чыкпайт. Караматтан ошо Шамши деген абам бар эле. Мен Карышкыр деген атымы мин деди эле аба, мен эми анын мурда минген эмесмин. Ал болбойт десем, анан мыяктан ушу Турдали деген бир өзүм чаап жүргөм ошо Турдалинин атын. 5 жыл чапкан Турдали абамын. Жакшы ат эле. Тор ат эле, кичинерак эле ат эле. Ошол атты мингизди, өзүң билесиң эми сырын. Эңишке минип түшкөн эмес элем бирок аны. Ошону анан минип чыгып, анан Турдали ака айтты, аксакал түшүп, ал жөө турду, мен атчан барган эмесмин. Ошо мотоцикл менен баргам. Турдали анан кийин ошо жерден бир кокуч тыпырак алып берди. Муну деди көпчүктүн тагынан да чыбарктан көпчүк болот болчу. Азыр эми көпчүктөр башкача чыгып калды. Ошонун тагына бир кокуч тыпырак салып берди, аркаңкы чарамын тагына. Колуң тердегенде, ошону деди, тыпыракты алып туруп колуңду чогуп ал деди, салаларыңа деди. Сага деди, сыйгаламай кармашасың деди. Анан кийин патасын берип, анан чыгарды. Барып ошо барсам, мен тааныбайм Мурзабекти, биринчи беттешибиз. Келгенде эле кармап туруп Мурзабекти ушу куду каруудан бастым ошол жерде. Басканымда куду чыккан акада куду жерге чейин кирди билеги. Айдадым атты, айдадым эле өзүмүн атымын эгерден 2 эли 3 эли көтөрүп калган экен эмес. Алды. Ат эч калбады. Жакшы ат минген экен, атты дагы тааныдым мен. Ат Көкжаңакта 3 мулайда Булдурсун деген палмандын аты экен. Ал боз аттын тили эле болбосо адамдан эми эстеп ат эле ат. Эч аркаман калбады. Аркаман карбап бир карасам, кылчайып карасам, эгерден чыгып жалга келип калган экен. Жалга андан дагы айдадым эле атты. 2 путун моюнуна мындай кылып туруп, 2 путун учкаштырып, булам тырмыш бала экен. Түшпөскө аракет кылып, ошентип кете берди. Кетип анан кийин акыры барып туруп, анан кийин ошолор эле ажыратып койгон Кенеңбайлар, кой эми. Бир торпок үчүн бир өңөрдүн айрыңар кетпесин деп ажыраткан. Ошол жерде көтөрүп мингизип коюшкан аны. Анан ал ошол биринчиси. Андан 3-4 жыл өттү да арадан. Өткөндөн анан Октябрьскийде бир той болду. Ашим деген той берди. Ашим той берип, бираз адам көп болду. Адам көп болуп, анан кийин биринчи күнү ошол Ашим той бергендин эгесинин аты менен Кузя деген ат менен 3 жол таштадым мен. Тай таштадым, торпок таштадым, бир килем таштадым, магазин килем. Анан акырында менин тизем чыгып кеткен. Чыгып кетип, анан кийин конок башталды. 2 күн болот эле амалда. Эртесинке конок анан тартты, дагы бир Кочкор палман деген чыккан бизден. Ошо Кочкор палмандын абабыздын баласы Ашим деген дагы бир Ашим мени конок алды. Бардык, ооба чын. Барып анан кичине мен эми эртең эңишке деле болбойт, путум болбой калды, зорго түшүрүштү. Ошо менен анан кийин кичине отуруп, майрамдап, анан кийин эртемен чыкканбыз.
ачы деген айгырды меніп чыктым мен, бардым. Барсам эң иш болуп аткан экен. Анан жанагы Мурзабектин эмесин угуп алдым, ал сөздөрүн. Андай болгон эмес, антип отурган эмеспиз. Көчөдө мындай кылып тигиндей дегендер туура эмес ал. Анан кийин ошол жерде жолуктум Мурзабекти, ооба көрдүм. Конок болгон адам, ал мени тааныган туугандар болот. Чай ичкиле деди, бир эмеден ос тийдик, нампан ос тийип, бир пияладан ос тийип анан кеткенбиз, бардык. Барып анан эңиш башталды. Биринчи эңишке мен чыктым, Мурзабек. Экинчиге Сулайман менен Кочон Палман чыкты. Ошо чыкканда барып беттешкенде эле мен ачы менен барып кармашканда эле ат башын таштады. Мурзабек мени кармаган деле эмес. Любой эле билет, көрүп тургандар деле барат. Ат башын таштай бергенде мен оорбой элем алдыга кетип калдым. Ат башын таштай берди, мен ат башым көтөрбөй койду, дылдый болду. Ошондон эме болуп калдым. Аны эми Мурзабек ар жерде айтып жүрөт экен, мен ушуну алганмын деп. Мурзабекти мен угуп эле жүрөм. Мурзабектин эңгенден эңилгени көп өзү. Анан кийин андай нерселерди айтпаш керек палман болгондо. Үчүнчү эңишиңизчи? Анан үчүнчү эңиш дагы 2 жыл өттү андан арадан. 2 жыл өткөндөн кийин Көкжаңакта Жамшит деген касап өтүп кетти а кишичи. Ошол чоң той берген балдарына. Той берип ошол жерге Мурзабек келет экен деп мени чакыртышты. Көкжаңакта достор бар эле. Кел ушул жерге деди. Анан ошо Көкжаңактык достор чакыртты эле, барып анан кийин ошол жерде чоң эңиш болду. Мурзабек дагы ошо Булдурсун палмандын бозатын минип туруп ошол жерде. Мен биякта мынау Дадый палмандын каратын миндим. Дадыйдын мынау каратын минип чыктым. Келип эме кылганда Мурзабек айтты, мына билек дедим. Карма, тарт. Тарта бер дедим. Мурзабек жатты нарака. Колун бербеди ошо. Бир-эки ас салыштык, ас салышып туруп, мен бир чаап бердим. Алам бир чапты, ушу мени ажыратып койду. Эңишпей койду ал. Отказ берип, жатып нарака качып такыр жолобой койду жаныма. Ошол. Мынакей Базарбай аба, эми айтып берсе, сиз жөнүндө алган ийгиликтериңиз жөнүндө көп эле ийгиликтериңиз бар. Анан өзүңүзгө жаккан, эсиңизде калган бир-эки окуядан эскерип айта кетсеңиз, анан биз жыйынтыктасак. Мен эмне айтсам, бул меники айтып берсе түгөнбөйт экен. Мен ушу бир нерсени айтып берейинчи, ушу эсиме келип атат. Ушу Караматта бир чоң тамаша болуп, эл көп болду. Бизден бардык ошол жерде тамаша болуп, торпок улак эле, ушу торпок улак чабышып калдык. Ошол жерден торпок көтөрүлүп, күздүн күнү эле ушу Мурза Айштам экөөбүз Айштам болот талашып калдык торпокту. Талашып калып мен кучактап алам, кандай кылып болгонун билбейм, аягын топтун ичинде. Алда тарт болуп жүрүп эле торпок үзүлүп кетип эле мен жака алды жагы мен жакка кетти. Кетип анан кийин арка жагы Мурза Айштамда калды. Айштамда калып анан кийин ошол Жээнбек деген аксакалдын бурул аты бар эле. Ошол аксакалдын бурул аты менен анан алып торпокту алып кеттим мен. Аркасын Мурза Айштам алып кетти. Мен алып кеткен торпокту тартышкан экен, ошо сарайга таштадым эле. Ошо тарткан экен 37 келе чыкты деди ошол. Бияктагысы канча келе чыккан билбейм. Үзүлүп калган жагы. Ошентип торпокту үзүп алгам, ошентип бир тартышып жүрүп, кучактап жүрүп. Ушундай окуялар болгон. Анан жашымда да бир эсиме түштү, бир армиядан келип 85-жылы Өскөнбай деген бир абабыз бар эле, Алам Палман эле. Ошол бир тамсалам деп бизди Башарга чакырып, анан кийин сайдын ичине зил 37 машина менен апарган. Апарып анан кийин ошол жерде бир чопо таш бар экен. Балдар көп эле. Ушуну мен салам десем, эч сала албайсың, кой дешет. Мен салам дедим. Ошо чопо ташты көтөрүп туруп жилдин үстүнө ыргытканмын. Ошо чопо таш, ошол Өскөнбай ака көзү өтүп кетти. Ошол айтат, баягы чопо ташты үйдө турат, жарымын баста менен уруп очок кылдым, калгандан эл көтөрө албайт атат. Али кыйынмын, палмамын деген чакырам дагы дейт, жолдун боюнда эле үйү. Анан чобашар кылып калам дейт, анан бала чакасы көп эле, 10 баласы бар эле. Достору келет, муну көтөргүлө деп айтам дейт. Тизеге ям чыгара албайт дейт, баягы бүтүн эмес, жартысын дейт. Чопо ташың турат деп калат эми ошо Кызыл Кыяда. Ошону көтөрүп ыргытканмын ошо жаш кезимде. Азыр деле болсо керек, ошо жарымын бузупту очок кылдым, калганын эле көтөрө албайчат деди ошо балдар, ошо жерде кыйындар.
жаш кезиңиздеги окуялар? Эми андайларды айта берсем меники өтө көп историячы. Эми бул өрөөнүн баары эле палмандары менен баары менен эңишкен, баары менен улак чабышкан, үзөңгүлөш баардыгы менен чабышкан улактарды. Эми жашаген убакыт деген тез өтөт экен, мына убакыт өтүп, мына 60ка жакындап калдык. Азыр эми ушу үйдө элемин. Анан дагы бир мынау Кызыл Кыядан Мыкыш деген аксакал мага чалып дагы катуу дайындады да, 5-6 адам дагы чалды эле. Анан ушу киши дагы сиз жөнүндө дайындады эле. Ушу кишиге дагы бир ушул жерден мен салам айтып эме деп коеюн. Мыкыш абанын дагы суроолору боюнча. Ошол Мыкыш аке дагы сизге катуу күйөрман болгон окшойт убагында. Таанайсызбы ошол Мыкыш акени? Мага чалды да ошол дагы. Мыкышты тааныйм. Мыкыш ошол Алимбек деп мен бая атап өттүм. Алимбектин небереси болот. Ошо Алимбек ушуну багып алган өзү жашындачы. Ошол Алимбек аксакал палман болгон, атамын досу болгон. Алимбектин баласы Сапарбай ал дагы палман болгон. Ал Сапарбайга айтып калат эле, кенеңбай күч алып турганда жалынан сууруп алган улакты деп калат эле бизгечи. Кийин чаппай калган экен ал. Кочкор деген абасы болгон, алам палман болгон. Ал өзү Мыкышам өзү палмандын уругу баардыгы Качкынчыдан чыккан. Муса деген акасы биз менен тең үзөңгүлөш чаап жүргөн. Чото мына аттан жыгылып кичине путун кокустатып алып эле угуп жүрөм мен анычы. Болбосо ал деле чаап жүргөн, ошол Муса деле биз менен бирге үзөңгүлөш болуп улак чаап жүргөн бала. Жакшы ошо Мыкыш тууганым болот өзү ошол жерден жакын эле. Анда эмесе ушу Базарбаева ушунчалык сизди издеп келип, сиз менен мына ушу биздин күйөрмандарга сизди да тааныштыра кетип айта кетели деп издеп келип калдык эле. Ушунчалык жылуу күтүп алып, убактыңызды бөлүп, өткөн кеткенден кеп салып, кызыктуу окуяларыңызды айтып бергениңизге чоң рахмат сизге. Ден соолукта болуң ар дайым. Сага дагы рахмат. Ушунча келип, издеп, ушинтип сурап, барып сурамжылап, барып палмандарды ушинтип биз сен сурабасаң, может биз билинбей эле калып кете белек. Элдин оозунда эле ушу саңа ден соолук карайм, ишиңе ийгилик карайм. Ушундай улуттук эңиш, улакты баардыгын ушу чагылдырып, тартып жүрө бер. Өмүрүңө берсин, ден соолукта үй бүлөң менен тынч бол. Саңа жакшылык нерселерди карайм, жакшы.